Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Маданият тарых тил каналы тарабынан даярдалган Обологон обондор аттуу музыкалык программабыздын кезектеги чыгарылышы. Биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Байланыш телефондорубуз 65 42 04 жана 64 00 62. Мына ушул телефондор сиздердин экранда да көрсөтүлүүдө. Андыктан бизге байланышка чыгып, биздин бүгүнкү студиябыздын меймандарына болгон каалоо тилек, суроо, пикирлериңиздерди билдирип, суроо узатып жооп алсаңыздар болот. Биз бүгүн студиябызга таланттуу ырчылардан турган Ак Калпак фольклордук квартетин чакырганбыз. Атап айтсак, топтун жетекчиси Мурат Абдралиев, ырчылар Ахмет Шаменов, Эрнис Абдралиев жана Советбек Темирбаев. 65 42 04 жана 64 00 62 телефондорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Андыктан биздин студиябыздын телефондору менен байланышка чыгып, суроо узатып жооп алыңыздар демекчимин. Биз программабызды дароо эле жагымдуу чыгарма менен баштайбыз. Мына ушул аталган топтун аткаруусуна Мурат Абдралиевдин Ак Калпак аттуу ыры менен баштайбыз. Сөзүн жазган Асылбек Кашкариев. Biz kırgızdır, Ak Kalpak'ı toğda bışkan, Bek karmak, ata saltını yık tutkan, Saktagan, arnamısın yutatın, Gülde öz toğununda Kırgızistan. Göktirek tuçakusun akkar baskan, Gün nurun tanda tosu elge çaşkan, Tututkan ak çokulu toğurundun, Elesin barıp duram Ak Kalpak'tan. Biz Kırgız'dır, can dilömü sırga tolgon, Yürütür, muzikasız kusa bolgon, Tanrılar, tartılağanı yık geri, Yanılıp saybasa kendiyik yolgon. Kamşıdan talantılar içke sıymay, Bizleri sizler üçündür dayırday, El için şanga bölüp gürsek deyri, Komuzun oynarım kıldarında. Biz Kırgız'dır, ömür yolun tanda algan, Bu talan, şair Kırgız elden kalgan, Uçuğun, yüzme yulak baratanı, Biz mına Ak Kalpakçan oğun salgan. Tarıkta tüybelükü atı kalgan, Tanışıgan talantılar öptü arman, Yengiligin eskirtüsten elge çaşkan, Biz mına Ak Kalpakçan oğun salgan. Kırlarga celbir etip tozu saygan, Konuko sigir sötüp bıçak caygan, Genpeyi Kırgız'ın urpakları, Biz mına Ak Kalpakçan oğun salgan. Dayradayım tolku taşı vagılganda, Elimiz muzıkanı sarınganda, Ömürdün seresinde kuşkay sayram, Biz mına Ak Kalpakçan aldın ardan. Ömürdün seresinde kuşkay sayram, Biz mına Ak Kalpakçan aldın ardan. Biz mına Ak Kalpakçan aldın ardan. Баракелде элибиздин улуттук баш кийими болгон улутубуздун сыймыгы Ак Калпак туурасындагы жагымдуу ыр менен программабызды баштап алдык. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Эми алгачкы сөздү Мурат мырза сизге узатайын. Топтун уюштуруучусу катары, жетекчиси катары ушул ансамблдин тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз, чыгармачылык менен канча жылдан бери байланышып жүрөсүз, аралашып жүрөсүздөр? Жакшы болот. Биздин Ак Калпак деп топ түзүлгөнүбүзгө уже
2014-жылдан бери түздүк. 5 жылдын жүзү болуп 5 жыл баратат. болуп калган экен. Анан бул жерде баягы таланттууларды өзүбүз билебиз. Мына үч өтең менин бир туугандардым жалаң. Булардын талантын билем бардыгын. Анан бул Үй бүлөлүк ансамбль десе да болот турбайбы? ансамбль. Анан бул дагы Жаңы Жер айылында Сокулук районунда маданият клубунда иштейт, директору. Бул дагы музыкалык билими бар, музыкалный школдо иштеди, мугалим болуп иштеп жүрдү. Темирбаев. Анан бул дозум дагы бир убакта баягы чыгармачылыктан тышкарыда башка иштерде иштеп калдык. 20 жылдан бери дос болуп, үй бүлөлүк катташ болуп, бири-бирибиздин сырыбызды билип, анан баягы талант жагынан да, чыгармачылык жагын дагы бирге билгенден кийин, анан мен өзүм да маданият техникум Жалал Абадтан бүткөм, уже 87-жылдары бүткөм. Ошондон бери ойлонуп жүрүп, бул талант деген адамды баягы туйгутуп, талант болгондон ар дайым өзү менен бирге ээрчип жүрөт экен да. Ошо сымаланан эми Ак Калпак тобу бир уюштуруп көрсөк кандай болот деп кеңешип, ушу Ак Калпак топ деп ат коюп, жараң мырзалардан түзүлгөн Ак Калпак тобу деп ушу 2014-жылдан бери ынтымактуу болуп, чыгармачылыкты бирге иштешип келатабыз. Ак Калпактын аты жакшы экен, мырзалардан турган. Анан бул демилгени ким көтөрүп чыкты? Анан эмне үчүн ошо Ак Калпак деп атадыңыздар? Эми Ак Калпак деген себебибиз бул эми демилгени деле чогуу жүрүп, бирге жүргөндөн кийин Ак Калпак тобун Бирөө сунуш киргизиш керек да негизи. Сунуш киргизип болуп, мен өзүм киргиздим. Ушундай топ түзбөйлүгү, барыбыз чыгармачылыгыбыз, бири-бирибизди түшүнөбүз деп турам, баягы өзүбүз. Сен да досум улап койчу, Маржан. Биз ошо 2014-жылы ошо топту түздүк биринчи башында. Анан ойлонуп көрсөк, ат керек экен. Анан бир ат коюш керек. Чын эле эми ушундай немелерге чакырып калат. Радио, телевидениеге, радиого, телевидениеге театрга чакырып калса, анан эмне деп айтылачу эле. Анан группанын атын атайлы деп анан кийин кой. Деп анан кийин ат издеп баштадык. Мырзалар деген бар экен, жигиттер деген да бар экен. Шыгылан бизге ылайыктуулар, биз деп анан кийин кой. Баягы кыргыздын элибизге кичине бир улуттук немесин, сезимин ойгото турган деп анан кийин кичине патриотический болсун деп. Анан баягы асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, жерден калпак көрсөң кыргыз деп бил дегендей анан Ак Калпак деп анан кийин мукем айтып калды. Ак Калпак деп койсо кандай болот деп. Болот, абдан сонун болот. Кел ушул атка токтололу деп издесек, эч жерде жок экен. Интернеттен издеш деген дагы Ак Калпак деген группа болуп калышы мүмкүн жок экен. Анан ошо менен Ак Калпакка топтолдук да ошо менен Ак Калпак деп 5 жыл болду, 2014-жылы түзүлгөнбүз. Ошо менен келе атабыз, Кудай буйруса. Абдан жакшы, чыгармачылыгыңыздарга дагы да ийгиликтер жаралы берсин, ийгиликтерди каалайбыз. Анда Мурат мырза, бир кезеген сиз өзүңүз улап коюңуз. Рахмат. Эмесе бул обону Гүлмира Айбосованыкынын сөзү Маматкадыр Тилебаев. Ошонун аткарысында өзүм аткарып берейин. Жашартып жаратканым берсегер, бүт болгон байлыгымдан кечер элем, сан жетпес түйшүгүмдү өзүм алсам, апаки кадырыңа жетер белем. Аппак гүлсүнам апа, картайып ачып, ак сарай курам сага, картайып ачып, алдыңа алтын төшөп берем деп. Чок кармап турам апа, картайып ачып. Yürektün susu bolsa verer elem, kartaybas bolup apa içer belem, alamdın altı köşer veremin de, bir yolku azabımdı çeker
Жыл санап улам апа картайып ачып ак сарай курам сага картайып ачып алдыңа алтын төшөп беремин деп чок кармап турам апа картайып ачып Darısı ölbek sütün tapsam egen yüzümdü bırışlardan saktar elim düğününü tört kıtırıp götürsün da apaki kadırına jeter belim Vurması canar gezin, kartayıp açıp Vurması tabar gezin, kartayıp açıp Apake ak sütünden aylanayım Akjoluk salar gezin, kartayıp açıp Vurması tabar gezin, kartayıp açıp Kartayıp açıp, kartayıp açıp Баракелде. Топтың кейінгі қатысушысы Ахмет Шаменовке сөзді да қырды да ұзатайын. Сіз сөзіңіз ырчы ғана болбастан обондағы жаратады екенсіз. Ушул алғашқы шығарған обоныңыз қайсы болды? Қанша жашыңызда шығардыңыз? Эми баягы бала кезден баштап бул туулганда бир чогуу бир өнөр берилет экен ушул. Анан мен армияга чейин биздин айылда Таң нуру деген ансамбль бар эле, союз кезинде клубта. Ошол айылда Таң нурунда катышып өзүм гитарада ойночумун. Ошол эстрада ансамбль анан ырчы бала деп койчу эле айылда. Ошентип жүрүп катышып жүрүп армияга чейин биринчи жолу ошондо ырым чыккан. Эми аны азыр бул жерден башкыртырды канатам. Биринчи жолу ушул калп айтсам 17-18 жашымда чыгаргам. 17-18 жашымда мектеп бүткөндө армияга кетердин астында. Ошол анан мен бир 20дай ырым бар. Сөз обаны өзүмө тагандык. Надырбек Алымбеков агайдын сөзүндө жазылган ырларым бар. Ошол анан буюрса бүгүн бир 2 ырымды даярдап келдим. Анан сөздү дагы өзүңүз жазасыз. Сөздү дагы бүгүнкү ырдала тургандар ошо бирөө сүрөтүңө, бирөө ысыкөлүн өктөн сөзү обону өзүмө тагандык. Ошол 2 ырымды бүгүн тартуулайын деп турам. Поэзия жагына дагы аралашып аткандан кийин сөз дагы кандайдыр бир нерседен таасирленип жаралат да. Ушул ыр жаатында кандайсыз өзүңүз? Эми обонду биринчи жаратып алып туруп ыр жазасызбы же болбосо ырга жараша обон чыгарасызбы? Эми мындай болуп калат. Кээ бирөө жалаң биринчи обон жаратып, анан кайра сөзүн издейт. Кээ бирөө сөзүн жаратып кайра. Меники кандайдыр бир деңгээлде бирде сөзү биринчи жаралып калат да, анан ошол сөзүнө ылайыктап анан кийин отуруп алып мен жана гитара ойнойм деп атпайбы, ошол менен анан кийин обонун таап, обон чыгардым. Кээ бир ырымды биринчи обону пайда болуп калды, анан кийин ошого жараша сөзүн изденип жүрүп турасың. Бул ыр деле жана бала баккан сыяктуу оңой менен эле келип эле кайра пайда болуп калбайт экен. 1 жыл, 2 жыл, 2 ай, 3 ай, 6 ай деп ошентип жүрүп анан көп эле ушул мен көп эле ырларды чыгардым да, анан акындарга алып барып текшертсем, кээ бир ырларым жарабай калды чын. Акындын жанагы немеден өткөндөн кийинки ырларым ушул бир сынагынан өткөндөн кийин. Сынагынан өткөндөн мына ырың сөзү жарайт, мо жеңил болуп калыптыр. Бул кичине мындай сөздүн да маанисине бериш керек да, сындатыш керек. Өзүң эле чыгара берсең анда болбой калат экен. Эл таразы. Обонду дагы оңдоп түздөп туруш керек да. Обонду дагы оңдоп түз. Анан мен мурун башында ушу чыгарган убактарда жашыраак кезде жана музыка беттерге барып бир-эки текшерткен убактарым болгон. Анан ошондо аларда көрүп туруп, мына бул обондор жарайт экен деп, тиги биздин Турдубек Чокиев деген чоң композитор агабыз бар.
ошол ал киши азыр мени унутуп деле калды окшойт. 96-жылдары ошо кишиге барып текшертип бир немелеримди көргөзсөм ошол композиторлор союзуна анан бул обонуң жарайт экен деп ушу неметкен да, текшерткем да. Анан ал деле ушул кичине элдин сынагынан өткөндөн кийин анан бирок ушул ырларым кичине эмнегедир жакшы чыкпайраак жүрүп ушуну чыгарсак деп кандай болсо дагы ушул ырга көңүл буруп ошон үчүн башка жумуштарды иштетип акыры келип анан ушул мына Муке досум экөөбүз ушул группаны түзүп бул баягы өзүңдүн тубаса талантың эч жаткырбайт экен, өлгөндө эле кошо кетпесе анан иши чыгарыш үчүн ушуга да кичине бир аракет кылып жүрөм да, буюрса эл алдына чыгарайын. Сиздин ырыңызга кезек берип коелу, сүрөтүңө деп аталат. Келиңиздер анда. Aşığam men bir özüngü aylığında alışta yürüsüngü uğamay göz salmışıp tursa da elmidip tikte birim sürütüngü ahırı biz tezleşer günde geldi izledim göp karandan caldı seni gün nuru carık degende bir zamanda cılmayıp tursun kağıt beni kanteyin takdir yolu emne ayla sen mağa sen damağa jetme kayla ortobus biz aşalgız tolur menen tosulgan bir şöt algız bir cayla hoş ehmi taray berbe sen da güle yüreğim oylu tiktep sürütüne unutmayın sürütüngü ömür boyu ellesin yaşayıverip yüreğinde unutmayın sürütüngü ömür boyu ellesin yaşayıverip yüreğinde ellesin yaşayıverip yüreğinde. Баракелде. Ак калпак фольклордук квартеттин кийинки катышуучусу Эрнис мырзага сөздү дагы ырды дагы узатып коеюн. Сиз өзүңүз жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Мен жердигим ушу Токтогул районунан, Тоолук айылынан төрөлгөм. Азыркы ушу Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылында жашайм. Жаңы Жер айылында иштейм. Маданият тармагында иштейм. Өзүңүз бүткөн кесибиңиз барбы? Бар, өзүм Жалал Абад маданият техникумун бүткөм. Кесип боюнча иштеп турбайсызбы? Иштейм, клубта иштейм. Маданият. Анан бул чыгармачылык топ ачылгандан баштап эле чогуу иштеп келатасыздар. Башынан эле чогуу иштеп келатабыз. Үй бүлөңүз Үй бүлөм бар, канча баланын төрт атасы балам бар, 3 эркек балам, 1 кызым бар. Сиздин жолуңузду жолдогон
Балдарыңыз барбы? Мен жолдогон ошо эң кичинекей кыз. Ырга шыктуу булар. Эң кыз ошол ырга шыктуу. Калган эркек балдар жолдогон жок. Чын айтканда. Жубайыңыз Жубайым да көп ырдабайт, болбойт. Өзүнүн айылдан ырдабайт. Биздин программага кайсы чарбаны даярдап келдиңиз ошондо? Хабибулла Азиреткулов. Азиреткуловдун Айруу түтен деген ырын аткарып берүү. Yüzümdü aydın cem aymala, yürekte kusalı aylana. Attın ay kayrılıp geri seçin, ailenin sırdaşkan mahama. Attın ay kayrılıp geri seçin, ailenin sırdaşkan mahama. Yaralı yürekli maskalı, canımda yüzsüzsün hakları. Geçirdi kıyallar bir gün, gitmesin Kur'an'a sabırı. Geçirdi kıyallar bir gün, gitmesin Kur'an'a sabırı. Çolpanlay kandırı büyütür, çoyunday namolup büyütür. Yürekler birigip sır çeçti, haylasın yıldızı ayrılır. Yürekler birigip sır çeçti, haylasın yıldızı ayrılır. Haylasın yıldızı ayrılır. Баракелде. Эми үй бүлөлүк бир туугандардын эң кенжеси сиз болсоңуз керек, Совет Мырза. Сиздин дагы обондоруңуз бар экен, өзүңүз дагы обон жаратат экенсиз. Алгачкы обонуңуз туурасында айтып берсеңиз. Надырбек Алымбеков агайыбыздын сөзүнө жазылган сурабаймын башканы деген ошол ырымды аткарып берейин азыр. Жок, обончулук өнөргө качантан бери кайрылдыңыз? Эми мен мындай атайын эле багы Алгачкы чыгарган обонуңуз кайсы болгон? ушул обон болгон. Бир кандайдыр бир кыялданып отуруп бир чыгып кеткен обонда. Анан буга сөз таппай дагы көпкө чейин жүрдүм көп убакыт. Анан ошо Надырбек агайыбыздын китебин окуп отуруп анан ушул сөз ылайыктуу келип калган. Ошондо сиз канча жашта элеңиз? Канча убакыт болду обон жаратканыңызга? Бул эми бир 5-6 жыл болуп калды да, 5-6 жыл обондун жаралганына. Анан мындай көп жерлерде деле көп муну ырдай элекмин. Ошо телевидениядан бир ырдап чыккан учурум бар, аккордеон менен. Аранжировка болуп дагы музыкасы Ырыңызда сөздүн авторун угуздуңузбу? Акын Надырбек Алымбековго угуздуңузбу? Өзүнө угуза элекмин, бирок телефон менен байланышып айттым. Ырдап бердиңиз. Ошо сиздин багы автору сиз сөздүн. Анан ушундай обон жараттык эле түз эфирде ырдай берели, уруксат этесизби деп. Анан агайыбыз уруксат деди. Өзүң келип бир угузуп койсоң андан жакшы болот, китебимди берейин деди. Жолугайын дебедиз. Бир туугандарыңыздын сынынан өттүңүзбү ошол чыгарма менен? Эң биринчи эле сынчыларым ушулар да багы. Оңдоп түздөгөн учурлар болдубу? Ооба, андай учурлар да болду. Эми сразу эле бир обонду мындай келиштирип жаратып үйдүн деп айтыш да кыйын, анан сөз түрдө булардын сынынан өтмөйүнчө болбойт. Абдан жакшы. Бөлөк дагы мындай чыгармачыл адамдарга кайрылып, угузуп көрүп анан жакшы. Анда жалпы элдин сынына коелу ушуларыңызды.
табам саналардан үзүлбөгөн, не табам жашоо күндөн үзүлберген. Үзүрү балким ушул азбы көппү, жылуу сөз угуп жүрсөң кичүүлөрдөн, жылуу сөз угуп жүрсөң кичүүлөрдөн. Бир келген тирүүлүгүм улуу майрам, көз жумуп кетким келбейт жылуу жайдан. Жашоомдун бир жыргалып уш эмеспин, жакшы сөз угуп жүрсөң улуулардан, жакшы сөз угуп жүрсөң улуулардан. Не керек каалап жүрүп алганымдан, не керек кандан бүткөн балдарымдан. Сый керек башканы мен сурабаймын, өмүрдүн мындан артык калганынан, өмүрдүн мындан артык калганынан, өмүрдүн мындан артык калганынан. Баракелде. Жагымдуу чыгарма болуп тур. Бул ырыңыздын келечеги кең болушу мүмкүн. Буларды ырчыларга дагы сунуштап көрсөңүз туура болчу да экен. Өзүңүз дагы жакшырды айта экенсиз. Мына эми бардыгыңыздардын талантыңыздарга күбө болдук. Ырларыңыздарды уктук дегенди көрүүчүлөрүбүз дагы өздөрү дагы күбө болуп атат. Анда эмесе программабызды улантып, Жеңишбек Шамшиевдин дагы бир чыгармасын даярдап келген экенсиздер. Угузчу бир сөз. Ошол кезек берип коелу. Bizdi daldalap, günügö söt almaba. Kozgoğum gelip süründü, kolumdu koyum karmalap, karmalap. Kozgoğum gelip süründü, kolumdu koyum karmalap, karmalap. Süzüle tiktep karasan, sürlenip sözden ağlaşan. Engele açık can elin, emnilçin minti baratan, baratan. Engele açık can elin, emnilçin minti baratan, baratan. Harakep kılıp gündeler, aytayım desem bir deme. Negedir yürek canlanat, yürsek kadayım bir gele, bir gele. Negedir yürek canlanat, yürsek kadayım bir gele, bir gele. Uyan nemeli, uşintip sınay bereli. Uzun cebalın tattırıp, uğuşçu bir söz degeli, degeli. Uzun cebalın tattırıp, uğuşçu bir söz degeli, degeli. Баракелде. Баракелде. Эми кайрадан сөз кезегин Мурат мырза сизге узатып коеюн. Ушул топ түзүлгөндөн бери 5 жылды чукул убакыт болуп калган экен. Ушул эл аралап, элдин жашоо турмушуна кийлигишип, мындай концерттик программалар менен чыктыңыздарбы? Мындай кара конкурс, концерт дегендер эми бул иним тиякта жаңы жерде иштеп аткандан кийин ар дайым майрамдарда бизди көп чакырат. Ошол жерде элге майрамдык маанайларды көп тартуулайбыз ал жерде. Анан мамлекеттик деңгээлде мындан 3 жыл мурун деле кара конкурска деле катышып, жанагындай кызыктыруучу сыйлыктарга министрдин колунан грамота да алып жүрдүк.
эми аракетибиз көп, баардык жерге катышсак деп эле ойлойбуз. Баардык жагын алып жүрсөк деп. Аракет Эми бар. конкурстан сырткары мына айыл жергесине барып алып, ошол жактагы элдин жашоо турмушунун мындай маданий жактан, мындай эс алуу жагына мындай көңүл бөлөсүздөрбү? Ошол жака барып концерт коюп дегендей, ошол жакта жаштарды өзүңүздөргө тартып, алардын ушундай чыгармачылыкка болгон шыгын ойготуп, анткени азыркы учурда жаштар өсүп келатат. Эми Балким көбүнчө сиздерден кандайдыр бир сунуш пикирлер болушу мүмкүн, аларга жол көрсөтүп дегендей. андайлар эми жаштарга деле ушул эл ичине көп эле кайрылып концерттерди коюп атабыз. Жаңы жерде мына азыртан эле сүйлөшүп атабыз. 8 марттада ушул жаштар үчүн, ушул жаңы жердин айылдык эл үчүн 8 мартада бир даярданып концерт койсокпу деп чоң үмүтүбүз бар. Мүмкүн мен өзүмдүн бир туугандарым, карындаштарым да өтө таланттуулар. Бир туугандарым да бар да таланттуу. Света, Фатима, Ежем, Урмат акем дегендер бар. Биз өзү 8 бир тууганбыз. Жалаң ушул ансамбль, семейный ансамбль кылып койсок бир кызыктуу болот, үй бүлөлүк деп ошондой да оюбуз бар. Если ушул туура болуп калса, эми жакында 8 мартта да коебуз го. Астыңыздарга мындай план түзүп алып, бир айылдан 2 айылга кыдырып, ошол айыл өкмөттөр менен иш алып барсаңыздар дагы туура болчу экен. Бизге байланышка чыккан алгачкы көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып койсок, Саламатсызбы? Саламатсызбы, жаштарбы? Угуп атабыз сизди. Мен Жалал Абадтан Кочкардайдан буласым. Каяктан байланышка чыгып атабыз? Жалал Абад областынын Кочкардай шаарынан. Угуп атабыз сизди. Мен ушул топтун чыгармачылык ийгиликке каалайм. Ушул топ менен кичине бир байланышым болгон Мурат, Ахмет топтун жакшы жетекчилери бар да. Мен өтө эле буларды менен сыймыктанам, жетекчи Жалал Абад областында жүргөндөчү. Бирок мынтип чыгып турганда мен аябай толкунданып кубанып турам. Себеби кыргыздын бир аябай жакшынакай оондоруна укайсыз жакшы оондор, жакшыларды ырдайт. Мен ушул аябай көрүп, нары сыймыктанып, бүтүн айылдарга да айтчумун да, мына ушундай кыргыздын бактуу, салттуу ырларын ырдап жүргөн группа бар. Ушундай группаларга чыгармачылык ийгилик каалайм. Айрыкчы Ахмет, Мурат булар менен кичине байланыш болуп калган. Шуларга ийгилик, Мурат. Рахмат. Рахмат, байланышка чыкканыңызга дагы бизде дагы байланыш бар экен. Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бакыт эке кандай? Жакшы, рахмат. Ошол жакшы, могу алып барып эне сиз көптөн бери шогологон оондор менен жүрөсүз. Алып барып жүрөсүз. Өмүрүңүз узун болсун. Могу таланттуу жигиттердин баарына салам айтам. Рахмат. Ана мен да Бакыт экеним бар эле, бир талантым бар эле. Ушу сиздерге байланышып бир катышсам деп. Рыспайдын ырларын жакшы ырдайм мен аябай. Аккордеон ойнойм, баян ойнойм. Абдан жакшы. Сиз телефонду биздин режиссерлорго таштап койсоңуз, эфир убактысы бүткөндөн мен өзүм сизге байланышканга аракет кылам. Жакшы туруңуз. Дагы бир байланыш бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Улуулугун обондорго биз аябай ыраазыбыз. Аябай ыраазыбыз. Сиздер аябай ушундай кыргыз элинин көңүлүн көтөрүп, ушундай элдин артына чыга эле ырчыларды чакырып, ушинтип кыргыз элинин маанайын көтөргөнүңүздөргө биз аябай чоң ыраазыбыз. Ошо обологон обондордун боосу бек болсун, өмүрү узун болсун. Ушу бүгүнкү студиядагы кишилердин баары аябай жакшы ырдайт экен. Ушу талантына таазим. Ушул эки эмелери өсө берсин. Чың ден соолук, иштерине ийгилик. Сизге дагы аябай чоң рахмат. Ушундай жакшы алып барасыз. Ушу Бишкектен бул Мамырбаев Айнаш. Ишиңиздерге ийгилик, саламатта калыңыз. Чоң рахмат, жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз. Байланышка чыгып, жакшы, жагымдуу сөздөрдү айткан баардык көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирге кетебиз. Анда эмесе, Мурат мырза, кайрадан ырга кезек берели. Эмесе сөзү Жолдошбек Абдыкалыков, обону Сагын Сооронбаевдикин «Сен билген жоксуң» деген ырдактар берейин. Алыстан бир сен үчүн келгенимди, сыр кылып кызыл
гүлдү бергенимди сен билген жоксуң ай сен билген жоксуң сен билген жоксуң ичимден сүйөмүн деп айтканымды үшкүрүп үйгө амалсыз кайтканымды сен билген жоксуң ай сен билген жоксуң сен билген жоксуң атыңды ак баракка жазганымды анардай кызыл өңдөн азганымды сен билген жоксуң ай сен билген жоксуң сен билген жоксуң үйүңдү жал карап өткөнүмдү көзүмдөн ысык жашты төккөнүмдү сен билген жоксуң ай сен билген жоксуң сен билген жоксуң Düşümde seni menin жүргөнүмдү ezilip erkin ойноп жүргөнүмдү sen билген жоксуң ай sen билген жоксуң sen билген жоксуң sen bilgen joksun sen bilgen joksun sen bilgen joksun Рахмат. Bizde дагы эки байланыш бар экен. Кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум. Биз Оштон чабатты эле Тапалактан. Угуп атабыз. Айтышыптыр үй бүлөсү. Абдан жакшы. Угуп атабыз. Айтып бериңиз. Мен атам азыр бир өрдү суран эле ошону аткарып берет экен мына Токтобулда акаларымчы. Асангалы Керимбаевдин карап колдун кыздары дейби ошондой дедим. Барбы? Бар даярсыздарбы? Ошондойго өтөп берсе жакшы болот. Анан ошо албан ийгиликтерди каалайбыз ушул акаларымачы. Бактылуу болушсун, ошо жалаң жакшылыктарды каалайбыз. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кийинки байланышты кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Алло. Байке, мен мына ак калпакчандарды куттуктап коеюн дедим эле. Угуп атат. Алло. Мына ак калпакчандар байкелерге рахмат, чын ден соолук. Узак өмүр. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Анда Ахмет сөзгө коноп келип коелу анда. Сиздин балалыгыңызга кичине кыскача токтоло кетсек, ошо балалык кыялыңыз канчалык деңгээлде аткарылды? Мен эми баягы Бала кезиңизде эмнеге кыялданчу элеңиз? Мен Кайсы негизи кесипти аркаласам деп ойлочу элеңиз? Мен баягы биз баарыбыз тең айылда туулуп чоңоюп өстүк да. Анан баягы тоо коюнунда таза абада чоңоюп өзүм Нарындын Актала районунан Коштөбө деген айылдан болом, жалаң ошо. Анан ушул атам чабан болуп тоодо баягы жайкысын 3 ай каникулда жүрөм да. Ошондо барып алып жана 500 койду тизип алып, камчыны бүктөй кармап, микрофон кылып алып, ушу 500 кой зритель да. Өзүм бир чоң бир сахнадагы знаменитый ырчыдай кылып ушинтип кыялданып алып ырдачумун да. Анан ошо бала кезде эле мен ырчы болом дечүмүн. Өзүм бала кезде эле ырчы болом. Атам ырматтылыкты айтып калчу эле, ошо сени балам ырчы кылам, жанагы Күрөңкеевге алып барып окутам. Анан кийин атам кичине эртерээк көз өтүп кетти. Анан мен 7-класста окуп атканда. Ошо менен анан аны да окубай калдым. Анан баягы турмуш шарт ар кандай болот да, ойлогондой кыстаган турмуш. Ошентип жана айылда ансамбльдерди алып, ошентип жүрүп анан кийин армияга кеттим.
Аны мен бала кезимен ырчы болом деп ушул эңсеген бир ошол тилегиме жеттим. Эми баягы 100% болбосо дагы бир 50%, 50% деп койчу, 50% балалык тилегиме жетти. Ырларыңыз болсо, ырдап жүрсөңүз. Бул дагы жеңиш. Анан азыр негизи бүт эле той топурларда көп ырдап калбады, айланайын, элден айланайын деп Күмөндүр экөөбүз айткандай, элди түлкү ач калбайт деп ошо той топурда эл арасында ырдап калабыз. Ушундай концерттерде, жанагындай чыкырган жерлерде, ушундай теледистердей болуп чыкырса, кош колдоп, сүйүнүп келип ырдап жүрөбүз. Эми баягы ушу бир аз болсо дагы бир 40-50% тилегим орундалды го деп ойлойм. Ошого да Кудайга шүгүр. Абдан жакшы, анда сиздин да бир жагымды чыгарманы. Эми мен ушул Ысык көлүм деп өзүм нарындан болгону менен Касиет Ысык көлдү кыргыз элибиз үчүн негизи ыйык да. Кыргыз эл эмес, бүтүндөй тетиги Россия, бүт Европа суктанып атат. Ысык көл кыргыздын маңдайына жазган Ысык көл кыргызыбыздын бермети экен. Ушуну армияда жүрүп чыгардым эле ушуну Ысык көлүм деп эңсеп. Анан ушу Ысык көлүмдү аткарып берейин, сөз обону. Өзүм атам. Ысык көлүм мелтиресиң көгөрүп, адам көнүн бир өзүңө чөгөрүп, обоң окшойт жыбыраган толкуным, айтып бүттү сулуулукка, айтып бүттү сулуулукка, бөлөнүп ошол сенин сулуулугуң көрүүгө, түн ортосу дагы келдим өзүңө, сен да мени көптөн бери күткөнсүң, тұнжырайсың құлақ төшіп, сөзіңе, дағы келдім сенің құмду жегіңе, Ысык көлүм құлақ салғын кебиме, сен жөнүндө арыбакта ыр жазып, тағдырыңды айтып келем, элиме. Жеңдеги кумдарыңа отурдум, сагарнаган ырларыңды окудум, тагдырыма түшүнгөнсө мээримдүү, чайпалышат мени көздөй, толкунуң, тагдырыма düşüngönse mehrimdi, çaypalışat meni gözdey, solkunun, Ысык көлүм, hey. Баракелде, Ысык көлдүн толкундарын кайрыктарыңызга рахмат берген экенсиз. Эми Эрнис мырза, сиз бул музыкадан сырткары дагы эмнеге кызыгасыз? Эмнеге жакынсыз? Мен музыкадан сырткары андай көп деле. Кээ бир адамдар техникага кызыгат экен, кол өнөрчүлүккө кызыгат экен. Мен музыкага эметелек кандай, мындан башка дагы кандай таланттарыңыз бар? Кол өнөрчүлүк кылып жүргөм. Сандык жазачымын. Сандык? Бир 10 жылдай сандык жаздым, устачылык. Кадимки жанагы сандыкты жасап, эме кылып, базарга. Бул дагы чыгармачылыкка кирет. 10 жылдай иштедим сандык жасап. Андан кийин музыкага негип кеттим. Ошол сандык жасап атканда ойлорунда музыканын сырлары барбы? Бар. Эми сандык жасаганда колдорум деле катып калат экен, аккордеон ошол жак менен эме болуп калып эле, биякта каралбай калган. Анан кийин жаңы жер айланып бүтүндө эме зав клуб болуп ишке киргенден кийин кайра мени көздөштү да,
Сандыкка кирип кеткен бирөө элечи бир убактарда. Сиз жыгачтан жасадыңызбы же темирден каптадыңызбы? Темирден каптагам. Жыгачтан жасаган сыртын темирден каптаган, краскалаган. Оюларды чийип Оюларды чийип, андан аягында кичине ошол жак жагында. Бул деле өнөр экенди. Бул дагы мисалы Бул дагы сүрөт чыгармачылык искусство. Анан бул ырчылык искусство экөө тең искусствого кирет экен да бул. Ал да өзүнчө бир өнөр талант искусство да. Ошол маданияттын ичине жалпылап алып келгенде музыкалык чыгармачылык бар, кол өнөрчүлүк бар дегендей, ошонун баардыгы кирет да. Сүрөтчү, ырчы, акын, обончу бүт ушу искусство тармак экен да. Ошон үчүн сандык жасап атканда Асанкалы Керимбаевдин ырларын көбүрөөк ырдасаңыз керек. Асанкалы Керимбаевдин ырларын алып келген экенсиз. Анда эмес ошо Асан Керимбаевдин жаштарга деген ырын. Жаштык жаңы кийинде эскиси калат кийинде бозулган бойдон турбайсың сен бул жолдун өтөт билинде бозулган бойдон турбайсың сен бул жолдун өтөт билинде кыярса калбас күнүндө Kırçındır kolunu hüründe Kız boydun daimi durmasın sen Kızık gece kötü dilinde Kız boydun daimi durmasın sen Kızık gece kötü dilinde Günün biteni canda Bülbül çakir kaynadan Баракелде, мына айылдын даана жыты-жыттанып атат. Советбек мырза, сизге сөз кезегин узатып коеюн. Анда сиз мына Ахмет экөөңүздөр обон жаратып атпайсыздарбы? Сиз Надырбек Алымбековдон сырткары дагы кайсы акындардын ырларын обон жаратасыз? Канча обонуңуз бар деги? Азыр эми мен бир 4-5 обонум бар. Ошондон багы мындай ырдайын деп багы ырдап атканым азыр мына 2 обонум да. Калгандарында дагы кичине бир иштеп чыгыш керекпи? Ошондой ойдо болуп турам. Азыр биз байланышты кабыл алып койсок, анан ырга кезек беребиз. Сизди угатабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз Абыска Акбаловдун Коштабайына чыгып чыктык эле. Угатабыз. Обологон ондордун программаны көрүп жатканбызда, могу Ахмет жердешибиз болот. Абдан жакшы. Айтып бериңиз каалоо тилегиңизди. Биз Абдыкадырдын юбилейсинен Абдыкадыр Успей деп Ахмет тааныш керек. Биз тууган болуп катышып жүрүшүбүз. Ушу ак калпактандарды көрүп алып сүйүнүп жатабыз. Жердешибизге чыгармачылык ийгиликтерди каалап, ак калпактар чыгармачылыгыңар өркүндөй берсин деп айтат элек. Ден соолук, үйлөрүңөргө баарыңарга ушул чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мен Ахметке бир ооз айтып кетейин деген сөзүм бар эле. Тиги ырд айтып келсеңер жакшы ырларыңар бүт баары жагып жатат. Мен Коштөбөдө Кадырбек агаңдын ыры эле Коштөбөм деген. Ушул обондорго ак калпак жандар менен сүйлөшүп ошол ырыңды ырдап чыксаң кандай болот Ахмет бай? Ден соолукта бол, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат Үзбеже, Абдыкадыр байга баарыңыздарга тең ыраазычылык. Сөзсүз ал Коштөбөм деген жерде бир иштеп чыгып, анан кийин ошону аткарсак болот. Бул сунушуңуз эң жакшы сунуш. Мен кош колдоп колдойм, буюрса байланышабыз. Рахмат. Абдан жакшы. Бизге Оштон чыккан байланыш бар экен. Сизди угатабыз. Алло.
Угутабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен чалып эле Кара Суу районунан. Мына балдарга мен кааларым өтө жакшы ырдашат экен. Жана бери угуп отуруп, өзүм да кошо ырдагым келип, ушундай немем көтөрүлүп кетти. Рахмат. Айнанайын үкелерим, ушу ак калпагыңарды кийип, дайымтыл комуз башка немелериңерди ойноп, шадыраң, шаттуу, жашынакай болуп жүрө бергиле. Азыр сиздердей группа кем азыр аз да. Баары эле жаштар ырдап атат. Силердейди биз каалайбыз, биздин жаштагылар. Мен 65ке чыктым. Баятан бери ырыңарды таза угуп, рахаттанып атам. Өмүрүңөр узун болсун, өнөрүңөр өркүндөй берсин. Келечекте дагы ушу жакшы ырларды, шартман ырларды ырдап жүрө бергиле айнанайындар. Тынч болгула, бала чагаңар тынч болсун, ушу өнөрүңөр өркүндөй берсин. Мен каалоом. Рахмат биздин программаны көрүп атканыңызга терең ыраазычылык билдире кетебиз. Анда эмесе Советбек мырза. Сапарбек Зулпуев деген кыргыз элинин төкмө акыны бар. Ошонун сөзүн ошол жазган. Ушул огонда аткарып берейин. Кандай жакшы, эмне деп аталат? Гүл баяны. Жамгырлуу жаз күнүндө бир жүрдүк бак ичинде, шибер чөп арасынан көз түштү кызыл гүлгө. Ошол гүл мага жагып, ошол гүл сага жагып, сүйүүмө кошуп сунудум, ал гүлдү үзүп алып, өзгөрүп кетерин билбеспин тагдырымды. Suyu tamırımdı, öçürüp jalınımdı. Al güldü sağa berdim, gül sağa belek boldu. Tarınıp menden kettim, kızıl gül sebep boldu. Ekimiz bul jaşoda, erçeşip bir жүргөндө, kızıl gül üzülgöndө, sүйүбүz üzülgöndө, туптунук сүйүбүz ачылган гүлдө экен. Üzülgөн ошол гүл сүйүмдү алып кеткен, жүрөктөр жапа чеккен. Kayradan jaz jadırap, жүрөмүн багаралап. Эстесем гүлдү сени, көзүмдөн жаш куюлап. Өзүңдү еңсеп жүрүп, жүрөгүм үшүп кетти. Кызыл гүл солугандай, сени да алып кетти. Еңсеймин келсемчи кайрадан сүйүү жазым. Кай жерде жүрсөң даң аман бол сүйүү жаным. Бар болгун сүйүү жазым, бар болгун сүйүү жазым. Баракелде. Мына жанатан бери өлкөбүздүн ар кандай ар түрдүү аймактарынан чыгып атат, Кара Кулжадан чыгып атат, Кара Суудан чыгып атат, Оштон чыгып атышат, Акталаадан чыгып атышат дегендей сиздердин чыгармачылыгыңыздарга жакшы калбы тилек пикирлерди айтып атышат, жылуу сөздөрүн арнап атат. Мындан аркы чыгармачылыгыңыздар дагы өркүндөп өсө берсин. Анда эмесе ушул көрсөтүүбүз дагы программабыз дагы жыйынтыктап баратат окшойт. Анда сиздерден дагы бир жагымдуу чыгарманы тартуулап коелу көрүүчүлөрүбүзгө. Анткени жаштык кес баарыбыздын эле эсибизден калганда. Ошол Жаныш Кочкоров дагы ушул жаштык кес деп бир жагымдуу чыгарманы жаратып койгон экен. Анда эмесе ушул жаштык кез деген чыгарманы тартуулап коюңуздар. Жаштык кез ырдайды,
жалындап күйіп жырғайды жүректер жақын екенін жүзіміз айтып тұрмайды жүректер жақын екенін жүзіміз айтып тұрмайды içinde sınırdaydı kılımlar ayıp kılmaydı kıyallar şaykeş gelgenin kılının aytıp durmaydı kıyallar şaykeş gelgenin kılının aytıp durmaydı aşıktığın ırdaydı alışıp oynap jırgaydı gönülдөр тура келгенин көздөрүң айтып турбайбы gönülдөр тура келгенин көздөрүң айтып турбайбы Sıbayı süylömün salı Sırdaşsam yüzümdür çalı Sınıma tolbası can bolson Sızdavar telemun çalı Sınıma tolbası can bolson Sızdavar telemun çalı Sızdavar telemun çalı Баракелде чыгармачылыгыңыздарга ийгиликтерди да албан денсаулыкту бекем абдан жакшы каалайбыз. Эми көрсөтүүбүздүн соңунда каалоо тилегиңиздерди айтып койсоңуздар, анткени жанатан бери сиздердин көрүүчүлөр жакшынакай ой пикирлерди айтып кетишпеди. Анда Мурат мырза сизден баштайлы. Эмесе эмне дейбиз? Ошо телекөрүүчүлөр барыңыздар ошо кыргыз элинде баардык топчулук, момчулук болсун, кыргыз эли өнүксүн. Ошондой эле ушу бүгүн сиздерге да чоң ыраазычылыкты билдиребиз, Бакыт мырза. Себеби дегенде ушундай эл менен бизди жүз көрсөтүп, элге таанытып өтүп атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Ушу Маданият каналынын коллективине да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ахмет мырза. Эми биринчиден ошо жалпы Кыргыз телекомпаниясына, анын ичинде Маданият тарых тил каналына сиздерге биринчи ийгилик жамаатыңыздарга жалпы аманчылык, денсаулык, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун, ойлогон тилеген тилектерди ишке ашсын. Ар дайым ушундай жакшы мана жарык жүз менен эл алдында келе турдагым деле шаттырашатын ырдап элге жакшы көңүл тартуулап жүрөлү. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Рахмат. Эрдис мырза. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, молчулук, толчулук болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, өнүгө өсө берсин. Сиздерге чоң рахмат. Советбек мырза. Ошо элибизде, жерибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз өссүн, өнүксүн дегендей, ошо сиздердин жамаатка дагы чоң ыраазычылык. Ушинтип эл менен баягы түз эфирде байланыштырып отурганыңыздарга баардык жакшылыктарды каалайм. Кыргыз элине рахмат. Айтканыңыздар келсин, биздин студияга келип көрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу ырларыңыздарды тартуулап, өзүңүздөрдүн өмүр башыңыздардан өткөн өмүр баяныңыздарды жараткан обондоруңуз туурасында жакшынакай кеп салып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен обологон обондор аттуу музыкалык программабыз соңуна чыгат. Бүгүн бизде мейманда Ак Калпак аттуу фольклордук топ болду. Атап айтсак, Мурат Абдыралиев, Ахмет Шаменов, Эрдис Абдыралиев жана Советбек Темирбаевтар биздин студияда болушту. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.